Namaz bizди оңдойт. Намаз bizdi күнөөдөн токтотот. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Алла айткан намаз айбирсиз иштерден, уят иштерден, күнөө иштерден, арам иштерден токтотот деген. Уурулуктан токтотот, арактан токтотот, зынадан токтотот, жалганчы аферистиктен токтотот, кыянаттан, зулумдуктан токтотот, текеберликтен, көрө албастыктан токтотот. Качан? Намазда күч болсо, жандуу болсо, рух болсо, намазыбыз нурлуу болсо, намазга биз берейли. Намаз сизге берет. Намазды таштабаңыз, намаз сизди таштабайт. Намазды көтөрүп жүрүңүз, намаз сизди көтөрөт. Кыямат күнү намаз сизди көтөрөт. Намазды алып жүрүңүз, намаз сиздин ачкычыңыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ас-сала мифтахул жанна", бул бейиштин ачкычы. Бейиштин, ахиреттин бактысына, түбөлүктүү бакыттын ачкычы утурумдук дүйнөнүн ачкычын ача албайбы? Жөнүнө ачат. Намаз аркылуу адам оңолот. Намазга бекем болойлу. Намазды жамаат менен 5 убак намазды эмне үчүн ушундай окубайбыз? Жума кандай фарыз, 5 убак ушундай фарыз. Эч кандай айырмасы жок. А кээде жума фарыз болбой калат. Мусапырларга жума фарыз эмес. Бирок пешим фарызда дагы эле. Туугандар, аялдарга жума фарыз эмес. Бирок пешим фарызда. 5 убак намазга бекем болойлу. 5 убак намазга бекем болойлу. Өзү дүйнөгө келдик намаз окуш үчүн эле. Чын айтканда. Аллага ушунчалык бендени намазды көргөндө жакшы көрөт Алла. Башка жерден вообще көргөндө жакшы көрбөйт. 50 мал намазды фарыз кылып берген. 24 саатка бөлсөңүз, ар бир жарым саатта Алла Таала бизди намазда көргүзүн каалайт экен. Ар бир жарым саатта намазда тура беришибиз керек экен да. Алла Таала азайтып 5 мал берип койду. 5 малды таштабайлы. Кимдин намазы оңолсо, жашоосу оңолот. Кимдин намазы бузулса, жашоосу бузулат. Кыямат күнү эң биринчи эсеп китеп намаздан башталат. Намаздан жакшы өттү, башкалары бардыгы жакшы болот. Намаздан жыгылды, башкалары кыйналат. Көзүмдүн кареги деген пайгамбарыбыз. Дүйнөдөн акыркы кетип атканда ушу үммөтүн көрүп сапта турганда сүйүнгөн. Бүгүн биз каерде туруп атабыз?